Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы Сагипа Чечейбаева 1932-жылы Нарын районундагы Карачи айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепте окуп жүргөндө өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып, элдик ырларды аткарган. Сагипа Чечейбаева 7 жылдык билим алып, чарба иштерине жаштайынан аралашып, сакмалга барып уй саап, саганчы дагы болгон. 1947-жылы Нарында облустук олимпиада болуп, Сагипа Чечейбаева композитор Жумамедин Шералиевдин «Кыздарай, сулуу кыз» аттуу ырларын жергиликтүү обончу Жоомарт Чоробаевдин «Жылкычысын» ырдап чыгып, 1-орунду жеңип алган. Кийинчерээк Сагипа Чечейбаеванын шыбын байкап калган Жумамедин Шералиев 1956-жылы Нарынга чакыртып, маданият үйүнө жумушка алган. Сагипа Чечейбаеваны Кыргыздын Людмиласы, Зыкинасы деп коюшчу. 1958-жылы Нарын музыкалык драма театры кайрадан ачылганда Сагипа Чечейбаева дагы актриса болуп кызматка алынган. Өмүрүнүн аягына чейин театрда иштеген. Өмүрлүк жолдошу актер обончу Асанбек Абдыласовдун «Жай түнү», «Сыр жашырган сулууга», «Диалогдун ыры» жана башка 10дон ашуун обондуу ырларын эл алдына алып чыккан. Жолдошу Асанбек Абдыласов менен чогуу театрда чыгармачылык менен иштеп жүрүп, ооруга чалдыгат. Бул оорунун айынан 1985-жылы 53 жашында каза болуп, сөөгү туулук өскөн Карачи айылына коюлган. Артында 2 уул, 2 кызы калган. Азыркы учурда үй бүлөлүү.